Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Urmatlı musulman bir toğanım, bugündagi sizler menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din duasına jetkirүүчү kebir amallarga toktolup ötös. Bul kim büröөгө zulüm bergen bolsa, bürönүн mal жанына же аброюна же жанына зулум кылып койгон болсо, мына ушундан эртерээк ага өлүм сааты келелектен алдын андан кутулуп алыштык, андан тазаланып коюу. Мына ушундай адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасын берген. Рахималлаху абдан. Аллах таала бир пендени өз райымын алсын. Канат лаху инда ахихи мазламатун фи ирдин ау малин. Ал башка бир мусулман бир тууганынын аброюна шек кетирип койгон же mal dünyasına zulüm berip koygan. Feca'ahu fastahalla qablan yu'khadha. Aga ölüm saati gelilekten aldın, andan barıp geçirim sorap tazalanıp algan deydi. Walaysa samma dinarun wala dirhamun. Albatta kıyamat gününde dinardagı, dirhamdagı payda berbegen gün. Al günü akça, mal dünya payda berbey kalat. Fe kanat lahu hasanatun. Ukhida min hasanatihi. Eger anın soğuptor bulup turgan bolsa, anın soğuptorundan alınat. Wa illam takun lahu hasanatun humina alayhi min sayyiatihim. Eger anın jakşı soğuptor bolbay turgan bolsa, anda oşol zulüm çekken adamlardın günölörünü alıp, zulüm bergen adamın üstüne taştalat. Demek, urmatlı musulman bir toğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün duasını berip jatat. Kim başka bir musulmanga adaşıp bir ilimsizlikten, kanday bir sebeplerden ulam, zulüm berip koya turgan bolsa, Peygamberimiz öz ümmetine mına ушундай райымын эшигин ачып, Аллах Тааланын азабынан кутулууга жол ачып берип атат. Жана ошол бирөөгө жеткирген зулумдугунан кутулуп коюуга пайгамбарыбыз чакырып атат. Ага шашылууга пайгамбарыбыз үндөп атат. Мына ушундай күн келип калат, ал күнү пенде берген зулумунан кутулайын дей турган болсо, эч кандай мал дүйнө, акча жарабай калат. Бир гана эгер соо боло турган болсо, соогун берет. Эгер соо иши жок боло турган болсо, ошол пенденин күнөөсүн алып, мына ошол зулум берген адамдын үстүнө жүктөлө турган күн келелектен алдын. Силер кимге зулум берген болсо, кимдин акысын жеп койгон болсо, кимдин бирөөнүн аброюна сөз кетирип койгон болсо, бирөөнү гыйбат кылып койгон болсо, бирөөнү ушак кылып койгон болсо, мынадан барып кечирим сурап тазаланып алсын дейт. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн улап, ким ушул амалды кылган болсо, бирөөлөргө кылган зулумунан ага өлүм сааты келелектен алдын кутулуп калган болсо, тоба эшиктери ачык кезде кутулуп калган болсо, Аллах Таала ушул адамды өз ырайымына алсын деп пайгамбарыбыз дуа кылып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар кимибиз өзүбүздүн нафсыбызды эсеп кысапка алышыбыз керек. Кимге зулум берип койдук? Кимдин акысын өтөбөй жатабыз? Же кимден карыз алып, аны кайтарбай жатабыз? Же кимдин жерин тартып алдык? Дагы кимдин акысын тартып алдык? Кимдин акысын бербей жатабыз? Кимдин аброюн төгүп жатабыз? Кыйбат, ушак кылып, анын артынан чукулап элдерге шермендесин чыгарып жатабыз. Ушунун баарын биз эсепке алып туруп, барып ошол адамдардан кечирим сурап коюшубуз керек. Же бирөөнүн малын тартып алган болсок, барып кайтарып берип коюшубуз керек. Бизге өлүм сааты келелектен алдын. Анткени кыямат күнү келген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, менин үммөтүмдөн банкрот болгон адамдар болот дейт. Зыянга учурган адамдар болот кыямат күнүнө дейт. Пайгамбар сахабалардан сурап узатып, "Атадруна мал муфлис?" Силер менин үммөтүмдөн кыямат күнүндө банкротко учурган адам ким экенин билесиңерби дейт. Ошондо сахабалардын кээ-бирлери, "Я Расулулла, ал өзүнүн динары жок, же мал мүлкү жок адам, мына ушул банкрот учурган адам" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Жок, андай эмес. Кыямат күнүндө менин үммөтүмдөн бир адам келет, анын намаз окуган сообу болот, орозо кармаган сообу болот, зекет берген сооптор болот. Бирок ошонун биргеликте башка бирөөлөргө зулум берген, бирөөнү сөккөн, бирөөнүн аброюна шек кетирген, бирөөгө жала жапкан, бирөөнүн малын жеген, бирөөнүн канын төккөн, бирөөнү урган. Мына ушул адамдар келип туруп, ар ким өзүнүн акысын сурай баштайт. Ошондо жанагы адам өзүнүн соопторун бере баштайт ар бирине. Ошентип сообун берип отуруп, орозо кармаган сообун, намаз окуган сообун, зекет берген сообун, садака берген соопторун берип отуруп, сооптору калбай калат. Сооптор калбай калган учурда жанагы адамдардын күнөөлөрүн алып, ушул адамга таштап жиберет. Ошентип жанагы киши күнөөлөргө батып, сумма туриха финнар, дозокко ташталып, дозоккулук болуп калат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул башкаларга зулум бериштик кээде сөз менен болот, кээде иш аракет менен болот. Ошондуктан биз сөз менен да зулум берген болсок, бирөөгө жаман ат койгон болсок,
бирөөнү кыйбат кылган болсок, бирөөнү тил менен шылыңдаган болсок, бирөөнү көзүбүз менен шылыңдаган болсок, бирөөнү дагы аброюн төгүп, бирөөлөрдүн астында шерменде кылган болсок, үстүнөн күлгөн болсок, мунун баары зулум. Эртең кыямат күнүндө мына ушул зулумдун өткөргөн зулумдуктун акысын талап кылат. Биз кимди кыйбат кылган болсок, барып кечирим сурап коюшубуз керек. Кечирип кой, мусулман бир тууганым. Мен сени билбей кыйбат кылып алыпмын. Мен сени билбей бирөөнүн астына уят кылып койдум деп барып кечирим сурап коюшубуз керек. Экинчи зулумдук бул иш аракет менен. Бирөөлөрдүн акысын тартып алган болсо, жетимдин акысын жеген болсо, же үй бүлөдө бала чаканын акысын бербеген болсо, же аялдын акысын бербеген болсо, же ата энесинин акысына кыянат кылган болсо, мунун баары дагы зулум. Эртең кыямат күнүндө ушул зулум кылгандардын баары келип, ошол адамдын мойнуна асылышат. Мына ушундай күнгө электен алдын биз мындан тазаланып коюшубуз зарыл болуп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул бирөөдөн карыз болгон болсок, муну дагы өз убагында өтөп коюшубуз керек. Карыз дагы бул зулум. Эгер карызды кайтарып берүү күчүбүз жетип туруп, бирок кайтарбай жүрө турган болсок, бул зулум. Пайгамбар өзүнүн хадисинде матлул гани зулмун. Карызды кайтарып күчү жетип калган адам карыздын кайтарбай жүргөн болсо, бул зулумдук дейт. Биздин кайсы жерде карызыбыз бар? Бирөөдөн бир тыйым карызыбыз болгон болсо дагы, муну ошону кайтарып коюуга аракет кылышыбыз керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, зулумдуктун Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өтө катуу кайтарган. Пайгамбар өзүнүн хадистерин өтө катуу кайтарган. Буларга катуу азап болоору тууралуу айткан залымдарга. Залымдар Аллах Тааланын хидаятынан куржалак калышат. Залымдар эки дүйнө ийгиликке жетпейт. Аллах Тааланын ырайымына жете алышпайт. Залымдар Аллах Тааланын наалатында калган. Залымдар кыямат күнүндө пайгамбардын шафаатына туш болушпайт. Пайгамбардын шафааты аларга тийбейт, жетпейт. Залымдар бул ошол мазлум адамдын каргыш дуасына туш болот. Залымдар булардын жүрөгүнөн кайгы капа кетпейт. Аллах Таала жүрөгүн эзе турган бир караңгы нерсени салып коет. Залымдарга сөзсүз аларга Аллах Таала тараптан бир бале кырсыкка учурайт. Дагы өтө коркунучтуу урматтуу мусулман бир тууганым, бул залымдар дозокко акыл болуп калат. Дозокко түшүп кылган зулумунун азабын чегип чыгат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иттақу зулма, зулум кылуудан сактангыла деген. Фаинна зулма зулмату яумул кияма. Анткени зулум кылыштык кыямат күнүндө силерге караңгылык болуп келет деген. Кыямат күнүндө бейиш менен тозоктун ортосунда конторо деген жер болот. Мына ошол жерде кимге ким зулум кылган болсо, бири-биринин акысын сурайт. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мүйүзү жок кочкор мүйүздүү кочкордон барып акысын сурайт деген. Ошондо сахабалар будан өтө катуу коркушкан. Ошентип мүйүзү жок кочкор мүйүздүү кочкордон акысын сурап аткан болсо, анда адам балдары кандай өздөрүнүн акылларын талап кылат деп зулумдукта мына ошондой коркушкан. Бири-бирине насаат беришкен. Эгерде бир жерде башчы болуп калдырган болсо, бири-бирине айтышкан, "Эй, зулумдуктан тазалан, бирөөгө зулум бербе, бирөөнүн акысына кирбе" деп ушундай катуу бири-бирине эскертишкен. Жада калса улар колундагы кулдарына дагы мына ушундай зулум кылып койдон коркушкан. Пайгамбар саллаллаху бир сахаба келип айтат: "Я Расулаллах, менин эки кулум бар. Алар мага жалган сүйлөшөт, мага кыянат кылышат, мага күнөөкөр болушат. Мен ушул ачым келген кезде аларды сөгүп, бир аз уруп коем" дейт. "Ушул кылганы мен туурабы, Я Расулаллах" дегенде Пайгамбар саллаллаху айтат: "Алар сага жалган айтканына, сага күнөөкөр болгонуна, сага кыянат кылганына эртең Аллах Тааланын астында эсеп кысап беришет. Сен аларды ошол акыңды алып алсаң болот аларга азап берип. Бирок эгерде сен алар сага жалган айткандан дагы, сага кыянат кылгандан дагы аларга көбүрөөк азап берип кое турган болсоң, аларды күнөөсүнөн ашыкчараак, чектен ашырып уруп кое турган болсоң, мына ошол ашырган зулумуңа эртең кыямат күнүндө сен жооп бересиң" деген. Ошондо сахабалар будан чочуп, ошондой кыянат кылган кулдарын азат кылганга чейин барышкан. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул зулумдуктан биз коркойлу. Зулумдук кээде сөз менен болот экен, кээде иш аракет менен болот экен. Зулумдук кээде Аллах Тааланын акысында болот. Бул ибадаттар. Аллах Таала парыз кылган нерселерди өтөштүк. Парыз кылган нерсени өтөбөштүк, Аллах Тааланын акысына зулум кылган болобуз. Аллах Таала бизге парыз кылган нерсени өтөбөй отурган болсок, бул Аллах Тааланын акысына зулум кылган болобуз, шариаттын акысына зулум кылган болобуз. Жана ошондон Аллах Таала ташта деп, тыйыл деп тыйган иштерден да биз тыйылышыбыз керек, арам иштерден. Эгерде мындан тыйылбай турган болсо, бул дагы бир шариаттын акысына кирген болобуз, зулум кылып койгон болобуз. Аллах Таала хадис кудусиде: "Я ибади, инна харрамту зулма ала нафси."
Мен өз нafsыма зұлым қылуны арам қылдым деген. Важалту байнакум харраман фала тазалама. Сілердің араңардағы зұлым қылышты арам қылып қойдым, бири-бириңерге зұлым бербегіле деп Аллах Тағала бізге зұлым қылудан қайтарған. Аллах Тағала дағы айтады: "Ва нақулу лиллазина заламу", біз залым адамдарға қияматқа төмендегіше айтамыз: "Зуқ азабан нари аллати кунтум туказибун", сіздер жалғанға шығарып жатқан мына бүгін тозақ азабын тартыңдар деп айтамыз дейді. Аллах Тағаланың ақысына қиянат қылғандар, Аллах Тағалаға иман келтірмегендер, Аллах Тағаланың парыздарын өтемегендерге ертең қиямат күні мына ушундай біз қатты азапқа салып қоямыз дейді. Дағы бұл зұлымдық кейде жетімнің ақысын болып қалады. Жетімнің ақысынан да қорқыш керек. Кейде зұлымдық кедейлердің ақысын болып қалады. Алардың жерін тартып алып, алардың мал мүлкін тартып алып, же алардың да бір ақыларына кіріп қойыштық, бұл да зұлымдық. Зұлымдық кейде бұл үй бүледе болып қалады. Бала жақаның ата-енесінің үстінде өзінің ақылары бар. Күйесінің аялының үстінде ақысы бар. Аялының күйесінің үстінде ақылары бар. Мына ушулар ақылар өтеуге отырған болса, бұл дағы зұлымдық болып қалады. Ертең қиямат күнінде ушул нерсеге әркім өзі жауап береді. Да зұлымдықтың көрініштерінен бұл егерде бір адам жерге басшы болып отырған болса, мына ошол жерде басшылығын тура өтештік. Қол астындағыларға зұлымдық қылбаштық. Жаңадағы зұлымдық бұл егер сіз үйге бір жұмысшы жалдап келген болсаңыз, мына ошол иште аткарып бүткөн болса, акысын толук ошол убакта бериштик. Кандай келишкен болса, ошол келишимге лайыктуу бериштик. Аны кечиктирип коюштук, же акысын бербей коюштук, бул дагы зұлымдық. Эртең кыямат күнүндө мына ушул нерсеге дагы суралып каласыз. Ошол адамдар келип сизден акысын сурайт. Уста акысынан биз коркушубуз керек. Кандай адам иштеткен болсок, анын акысынан биз коркушубуз керек. Анткени адамдардын акысы бул Аллах Таала кыямат күнүнө барган кезде адамдарды өзүнө таштап коет. Эгер Аллахтын акысын отурмаса, Аллах Таала кечирип коюшу мүмкүн. Бирок пенденин акысын Аллах Таала пендени өзүнө таштайт. Кааласаң акыңды ал, кааласаң кечирип кой дейт. Эгер акың ала турган болсо, мен акыңды алып берем дейт Аллах Таала. Жанагындай сооптор иштей турган күн болот ошол жерде. Сооң сиздин сооңуз ага бересиз, акысын өтөш үчүн. Сооң жок боло турган болсо, анын күнөөсүн алып сиздин мойнуңузга таштайт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз бирөөлөргө зулум кылуудан коркушубуз керек экен. Жана зулум өткөрүп койгон болсок, андан тазаланып алууга, андан арылууга эртерээк шашышыбыз керек экен. Бизге өлүм сааты келеликтен алдын. Анткени кимибизге кайсыл убакта өлүм келип калат биз билбейбиз. Өлүм келиши бул жашпы, карыбы таңдабайт. Ден соолугу чынбы, же ден соолугу начарбы карабайт. Ден соолугу чын адамдар деле кетип калып атат. Канча деген спортсмен, кыйын балдар кетип калып атат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз эртерээк тобобузга келели дагы зулумдардан тазаланып кое турган болсок, пайгамбарыбыз да бизге дуасы болот экен. Аллах Таалам да бизге кечирим болот экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.